Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары. Бүгүн биз Иссык-Кульский дракончик кайманаты бар кыргыз мушкери Эдил Эсенгуловдун келерки беттеши тууралуу кеп кылабыз. Видеону көргөн соң сөзсүз лайк басып, комментарий калтырууну унутпаңыздар. Эске салсак, Эдил Эсенгулов 14 май күнү Open FC уюмунун юбилейлик 30 мелдешинде жарым орто салмагынын куруу үчүн орусиялык Данила Приказа аттуу мушкерге каршы чыгат. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Буга чейинки промоушендерде алдына чыккан атаандаштын бардыгын жеңгени менен курга эмнегедир жетекчилери мушташ коюп бергени меселе. Мына эми мынтип бизден дагы бир чемпион чыкканы турат. Мындай божомолду Эдилдин акыркы беттештерин көрүп айтуудабыз. Эми анын каршылашы тууралуу учкай кеп кылалы. Данила Приказа ММА'де жалпы 22 беттеш өткөрүп, анын ичинен 16сында жеңүүчү аталса, 4 жолу утулуп, 2 жолу тең чыгууга атталган. Учурда Open FC уюмунун 77 кг салмагындагы кордун ээси. Акыркы жолу ал 2019-жылы М1 уюму тирүү кезде Шавкат Рахмоновго каршы чыгып, техникалык нокаут менен 2-чи раундда утулуп калган. Still a long time left in this round as well. Priказa has to do something. Can't stay here for 3 minutes. There you go, Seeley. She's going to length the shots there. Oh, big shot. Oh, he's got it. He's done it. Oh, he seemed to stiff it up there. He's out. He's out. That was some solid ground and pound here. Well, we said it was going to be a hard fight. Priказа did well on his feet. Just couldn't handle. Акыркы 4 жыл ичинде 5 беттеш өткөрүп, бардыгында жеңүүчү болуп чыккан. Карьерасынын көп бөлүгүн М1 уюмунда өткөрүп, тажрыйба топтоп, рекордун жакшырткан мушкер. Санкт-Петербургдук спортчу акыркы беттешинде бразилиялык мушкерге каршы чыгып, биринчи раундда эле каршылашты нокаут менен жеңип алган. Ал беттештен кийин мындай деген: беттеш 20 мүнөткө созулуп кетпеши үчүн каршылашты чалгында отурбай эле дароо катуу иштегим келген. Жыйынтыгында бардыгы мен каалагандай болду. Анткени мушташ канчалык көпкө созулса, жаракат алуу коркунучу ошончолук өсөт. Андан калыбыңа келүү бир топ убакыт алат деп Данила ою менен бөлүшкөн. Демек, Эдил менен болотурчу кармашта акыркы беттешиндегидей ойлонуп, ошондой тактика менен чыга турган болсо, жаңылып калышы ыктымал. Анткени биздин мушкер андай каталарды кечирбейт. Данила Приказа жеңиштеринин көбүн техникалык нокаут менен жеңген. Партерде Эдилге туруштук бере албай, кыйын болушу толук ыктымал. Биз кыргыз спортчусуна ийгиликтерди гана каалайбыз. Анын UFC'ге барам деген кыялы акырындап орундала беришине тилектешпиз. Сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий жазып коюңуздар.